Рахмат, Марлен мырза, айтсаңыздар, ошо жалпы түшүнүктөрдө конфликт интересов дегенде депутаттар деп белгилеп коюп турсуңар, депутаттар жана алардын жакын туугандары деп кошуп коюңуздарчы деп суранам да. Кызыкчылыктардын кагылышы. Биринчи глава 1, раздел 1, пункт 6. Конфликт интересов. Понятийно принято. Мисалы деген айыл чарба боюнча кредиттердин ызычуусу чыкканда деген депутаттар өздөрү жок болсо дагы жакын туугандары кирген туура эмес да, бул конфликт интересов мисалы. Ошол да конфликт интересовго кирет да, жакын туугандарын да киргизиңиздер. Буну дагы Элвира айым сураныч жазуу түрүндө азыр эле берип коюңузчу сизден. Азыр жазуу түрүндө беребиз. Рахмат. Так, экинчи, макул каршы деген берененин ортосунда воздержался деген берене болбош керек. Бул жерде мен Дастан Арыспековичке толугу менен кошулам. Анткени деген депутат мыйзамды же колдойт, же каршы болот. Четкий конкретный позициясы болуш керек. Андан кийин менден суроо, фракциядан чыккан депутаттарды мандаттардан ажыратуу процесси барбы? Бир мандаттуу депутаттар болобу же партия менен келген депутаттар болобу? Жаңы конституция боюнча андай нерсе жок. Регламентте тоже вы не прописываемы. Регламентте мандаттан ажыратуу конституцияда кандай каралган болсо, ошол беренелерди толугу менен жазып койдук. Бирок чакыртып алуу деген жеринде конституцияда толук жазылган эмес, кандай учурларда чакыртып алуу. Мына ушул чакыртып алууда гана биз регламентке конституцияда жок нерсени бирок өзүнчө берене кылып киргиздик. Фракциядан депутат бир мандаттуу округ менен келип кошулса, фракциядан чыгарылса, мандатынан ажыратылабы? Жооп берсеңиз? Жок, 10 жолу кирип 10 жолу чыкса да эчтеке болбойт. Ажыратылбайт. Жок. Топ болобу, фракция болобу ажыратылбайт, туурабы? Жок, эчтеке болбойт. Анан 140 беренедеги жанагы отзыв боюнча бир мандаттуу округтан келип, конкретно бир райондон келип шайланса, 50 000 добуш менен ал мандатынан ажыратылат. Мүмкүнчүлүк түзүлүп атат, туурабы? Бирок деген бул добуш деген бүт бүткүл мамлекеттен чогулган 50 000 добуш эмес, именно ошол райондун добушу болот, туурабы? 50 000. Одномандатныйлар келгендер, алар өзүнүн гана округунан, мисалы сиздики Первомайскийби, демек только Первомайский райондун жашоочулары жана шайлоочуларынын 50 000ден кем эмес топтолсо, анан аны жөн эле топтоп албайт, каалагандай эле топтобойт. Ал бир жыл ошол жерде шайлоочу катары катталыш керек. Мындайча айтканда, бүгүн захотел и всех туда оптом завел дегендей нерсе болбош керек да. Бул бир жыл мурун катталган кишилер болсо, андан сырткары алар уюштуруучу топ Минюска регистрация кылып анан ишмердүүлүгүн баштайт. Андан ал туура. Ал жерде жашап жүргөн, буга чейин жашаган, регистрация болгон жарандар жашаган. Кыргызстан менен эмес, только сиздин округуңузда. Ошол округдан. А эгерде партия болсо, партияныкы Кыргызстан боюнча. Партияныкы Кыргызстан боюнча. Дагы урматтуу коллегалар, урматтуу бир мандаттуу округтан келген депутаттар, суранат элем, 36 депутат келдик. Атай конституцияда ушун үчүн өзгөргөн да, бир мандаттуу депутаттардын укуктары боюнча жакшылап карап чыгыңыздар, анан добуш бергенден мурда фракциялар, топтор деп белгиленет. Бирок ошол жерде бир мандаттуу округтан келген депутаттар белгиленбесе, өзгөчө көңүл бурулуш керек. Дастан Далабаевич да бул маселени көтөрдү. Марлен мырза, сиз техникалык ката деп койдуңуз. Жокпу? 10 секунд. Марлен мырза, бүт жерде бир мандаттуу округтан келген депутаттарды отдельно белгилеп коштуңуздарбы? Биз бардык жерде Дастан Далабаевич берген сунуштардын бардыгын кабыл алдык, за исключением 128 статья, ал жерде техникалык эле бир эле кичинекей ката кеткен, алдан башкасын бардыгын кабыл алдык. Жана биз кабыл алууга абзелбиз. Анткени жана башында айтып кеткендей, депутат айырмасы жок, фракциянын ичинде болобу, топтун ичинде болобу, болбойбу, бардыгы укукка бирдей ээ болуш керек. Сиздердин да укуктарыңыз ал жерде бирдей болуш керек. Ошондуктан бардык жерде бар.